Үчүнчү маселе пособия жөнүндө мен ана Кошкарбаев менен Нурлан менен мамилем жакшы, мен ал Нурланда күнөө жок. Областта да күнөө жок. Министерстводо туура эмес немелер болуп калган да Нурлан. Мисалы үчүн мына Кожекеленде эл толук районго кирет да, толук аймакка кирет. ФАПта 5 адам иштейт, ФАПта. Мектепте 40 адам иштейт. Калганы кимдер? Калганы пенсионерлер. Анан ушу 5-6 баласын кучактап отурган келиндер да. Ошол келиндердин күйөөсү, ошол балдарды багыш үчүн Россияга же бир жака барышка туура келет. Себеби алардагы балдарын жакшы карагысы келет. Ошентип, ал миграцияда жүрсө, сенин күйөөң миграция дегенде пособия төлөбөй коюп атат да. Эмне кылыш керек? Балдарды багыш керек да. Бул биринчиси, экинчиси, ал жакта Кожекеленде иш жок. Шаарга келип, бала чакасын багыш үчүн шаарга келсе, сен ошол жакта жашабайт экенсиң, сен шаарда жашайт экенсиң деп, дагы пособиясына тийишет. Карасуу. Бу жерде личный мына карасуу. Себеби ар ким баласын жакшы көрөт. Келечекте баласын аким губернатор кылгысы келет. Баласын жакшы билим алдыргысы келет да. Анан эми келип шаарга келсе, окутайын десе баласын, же болбосо бир нерсе кылайын десе, шаарга учетко турушуң керек дейт экен. Анан ошол жерде бирөөнүн кызыл китебине турат. А сен шаарда экенсиң деп туруп пособия төлөбөйт. Бизде Кыргызстандын конституциясында биринчи статьяда турбайбы? Кыргыз мамлекети социалдык мамлекет. Социалдык жактан элди каргаш керек деген. А бул социалдык коргоо министрлиги бул